Иса бизди төөлүктүү тозоктон куткарат деп айтабыз. Ооба, ал бизге төөлүк өмүр берет. Ал бизди биздин күнөөбүздөн куткарат. Бирок Иса бул дүйнөнүн дагы түйшүктөрүнөн дагы, оорчулуктарынан дагы бизди куткарат экен. Алсырап бараткан үй бүлөнү бекемдетет экен. Алсырап ошо үй бүлө чачырайын деп аткан үй бүлөнү куткарат экен. Уже бир уурулуктанбы же бир наркотик жактанбы, ошол жактан зависимый болгон адамдарды куткара алат экен. Көрсө Иса бизди тиги дүйнөдөн гана эмес, бул дүйнөдөн дагы куткара алат экен. Мисалы мына чыныгы окуялар, реалдуу окуялар, жашоодо алынган окуялар. Бир үй бүлө болгон экен. Башында жакшы эле жашашыптыр, аялы бар экен, балдары бар экен, сонун эле болуптур. Бирок бир учурда эркек мындайча айтканда чарчап баштаптыр, депрессияга түшүп, түшүгүп атып, мындайча айтканда уже мындай жашоонун кызыгы кеткенсип, тажагансып, ал акырында мындайча айтканда рахат алыш үчүн акырынан ич баштаптыр, анан күндө мындай дозасы мындайча айтканда көбүрөөк иче берген, бир күнү анан ичип үй бүлөсүн таштап кетип калыптыр. Мындайча айтканда жоопкерчилик албай, жоопкерчиликсиз мамиле кылыптыр үй бүлөсүнө. Ал өзүнүн жашоосу менен кетти, балдары, аялы калып калды. Мындайча айтканда өзүнүн үй бүлөсүн таштап кетти. Бирок бир күнү ал Иса жөнүндө укканда, жакшы кабар жөнүндө укканда, Кудайдын сөзү жөнүндө укканда, Исаны кабыл алганда, Иса менен чогуу жашаганда анын жашоосу конкретно өзгөрүптүр. Ой жүгүртүсү өзгөрүлдү. Ал кайра үй бүлөсүнөн кечирим сурады. Үй бүлөсү менен чогуу болду. Аялын сүйдү, балдарын сүйдү. Ынтымактуу, тынчтыкта жашап калышты. Байкап атасыңарбы? Иса жок болсо эмне болмок эле? Ооба, ал эки нерсеге болду. Төөлүк өмүргө болду жана тынчтыктуу, сонун, бактылуу үй бүлөгө болду. Кайра үй бүлө калыбына келди. Получается, Иса ушундай жарат алган үй бүлөлөргө, мындайча айтканда жаман болуп аткан үй бүлөгө, кыйналып аткан үй бүлөлөргө кайра мындайча айтканда бактылуулукту калыбына келтирип койгонго кудурети жетет экен. Мисалы дагы бир окуя. Бир киши аялын аябай сабачу экен. Балдары ошол атасынан коркуп турчу экен. Ал үйдө дайыма атмосфера жаман. Аялы сүйлөгөндөн коркот, бир нерсе кылгандан коркот, балдары дагы сүйлөгөндөн, кылгандан коркот. Ал жерде атмосфера жаман, напряженный. Мындайча айтканда таарынычка толгон ал үйдө. Капачылыкка толгон, коркунуч, мындайча айтканда сезимдер бар. Атмосфера өтө жаман. Баары бир нерсе кылгандан коркушат. Бирок бир күнү Иса жөнүндө угуп калыптыр. Исаны кабыл алганда анын жүрөгү өзгөргөн экен. Характери өзгөргөн экен. Ой жүгүртүсү, көз карашы, жашоо болгон, аялына болгон, балдарына болгон, үй бүлөгө болгон көз карашы өзгөрүптүр толугу менен. Ошондон кийин аялын сүйүп баштаптыр. Ошондон кийин балдарын сүйүп баштаптыр. Ал үйгө мындайча айтканда тынчтык келди, кубаныч келди, сооронуу келди. Көптөгөн таарынычтардан бошонушту. Алар мындайча айтканда бактылуу болуп калды. Мурун мисалы балдары үйгө баргандан корксо, азыр үйгө качат, үйгө баргысы келет. Мурун атасы менен сүйлөшкүсү келбесе, азыр сүйлөшкүсү келет. Аялы мурун оюн айткандан коркчу эле, азыр оюн кенен эркин айта алат. Кандай? Мындайча айтканда бактысыз үй бүлөдөн бактылуу үй бүлөгө болду. Эмне үчүн? Себеп дегенде ал адам, ал киши Исанын сөзүн кабыл алды, жашоосунда колдонду. Мындайча айтканда үй бүлө кайра калыбына келди, бактылуулукка келди. Кайра үй бүлө жанданды, куткарылды. Биз көрдүк Кудайдын батасы төөлүк өмүр менен гана чектелип калбайт экенин. Кудайдын батасы бул дүйнөдө дагы биз менен болот экен. Биздин жашообузда бата болот экен. Урап бараткан бактысыз үй бүлөнү Кудай баталап коет экенин, бактылуу кылып коет экенин. Бир нерседен бошоно албай аткан адамды бошотуп коет экен. Жүрөгүндө тынчтык жок болуп аткан адамды бактылуу жана тынчтык берип коет экенин көрдүк. Эч качан өзгөрбөйм жана өзгөрө албай атам деген адамды өзгөртүп коет экенин көрдүк.